Кыргызстанда жарык көрүп, элдин назарына тартууланып жаткан кинолордун катарын дагы бир көргүм келет аталышындагы көркөм фильм толуктады. Ал 9 сентябрь күнү киночуларга, журналисттерге жана студенттерге жабык эшик артында көргөзүлдү. Дээримде мынчалык бирөөнү сүйүп, бирөөнө жан тартаарымды билбегем. Мен сени эч качан, эч кимге кор кылбайм, делбирим деп кулагына шыбырады. Жан дүйнөгө бүлүк салган махабат, булганган сезимдер, көр турмуштун курмандыгына айланган сүйүү баяндалган тасманын режиссеру Нурбек Мусаев. Фильмдин жанры драма, узактыгы 1 саат 15 мүнөт. Тасма 4-5 айдын аралыгында тартылып бүтүп, бюджети 30 000 АКШ долларын түзгөн. Адам жакшак өзгөрүүнү кааласа, жан дүйнөсүн өзгөртүш керек. Балким жолугабыз. Бул негизи башында мен дос балам жазган Самат Супов деген. Ошол биринчи курстук жүрөгүнүздө муну пьеса катары сахнага алыштырып жазган. Анан кийин мен ушу кинодо иштеп калгандан кийин кинодо жүрүп, анан ошо кандай материал тартабыз дегенде ушул материал тандап, себеп дегенде кинодо көрүнгөндөй бул көйгөй азыркы эмес, бул 10 жыл 15 жыл мурун башталган көйгөй да бизде Кыргызстанда. Анан көрүп туруп атылдык сапаттардын негизинде баягы тартууну туура чечтик да. Бул жерде баягы жаштардын мамлекеттин келечеги жаштар дейбиз. Сезим, аруу сезим бул биз сыйлашыбыз керек. Ошон үчүн күрөшүбүз керек деп ойлойм да. Анан ушинтип азыр замандын агымына жараша ушундай сезимдер тебеленип атканы туура эмес көрүнүш деп эсептейбиз да. Жаштарды бир кандайдыр бир туура жол коюндөгү, өзгөчө мисалы региондордон студент болуп келген жаштар ушул кыйынчылык турмушта Бишкектин баягы көрүү турмуштун ызы чуусунда тепселенисинде калбасын, бир кандайдыр бир кичине да болсо бир ошого тарбиялык жолго үндөөгө аракет кылганбыз. Тасмадагы баш каармандар Кайраттын ролун Амантур Абдусалам уулу, ал эми Айжандын ролун Айсанат Эдигеева жараткан. Алардын капысынан таанышуусу сүйүүгө айланып бактылуу күндөр өкүм сүрөт. Бирок Айжан Кайрат ойлогондой болуп чыкпайт. Акыры Айжандын сойкулук менен алектенип жүргөнү билинип, бул нерсе Кайраттын жүрөгүнө таштай катуу тиет. Ызасына чыдабаган Кайрат Айжан жана ага окшогон кыздарды коркутуу жолу менен сойкулук бизнесинде иштетип жүргөн адамды өлтүрүп, 12 жылга соттолуп кетет. Болот уулу Кайрат кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылып 12 жылга эркинен ажыратылсын. Учурдун көйгөйүн камтыган бул тасмада актерлор Мирлан Абдуллаев, Камчы Сарыбаев жана башка актерлор роль жаратышкан. Кызбы? Гарантия. Акчаңды ал. Айыпталуучу Кайрат өзүн өзү коргонуу үчүн бул кылмышка баргандыгы тергөөдө аныкталды. Тасма боюнча кино оператор Нуртай Борбиев өз пикирин айтып, жалпы жолунан алганда жакшы, бирок кемчиликтери да бар экенин билдирди. Чыгармачылык топтун ою жазган иши мен оюмча актуалдуу, аябай актуалдуу. Себеби жаш жигиттердин, кыздардын турмушка умтулушу, жашоонун кызыкчылыгына умтулганы өтө жакшы нерсе. Анан звук оператору өтө начар иштеген да. То есть мен ак жолду айтпайм, режиссер опыт жол көрүнүп турат. Бирок умтулганы ошо жакшы кино тартайын дегени көрүнүп турат. Жогорудагы тасмага күбө болушкан жаштар мындай көрүнүш бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселе экенине токтолушту. Менин оюм боюнча мына акыркы жылдарда ушул кыргыз киносу аябай өркүндөп өсүп келе жатат. Бул албетте бизди кубандырат. Бул көргүм келет тасмасы болсо чындыкка жакын экен. Анткени азыркы учурда ушундай сойкулуктар көбөйүп кетти. Эч кимге ишенбеш керек, ошол башка адамдарга ишенбеш керек деген дагы ошону дагы ачып көрсөтө алды. Негизги азыркы 21-чи кылымдын чоң маселесин алып турду тема кылып. Негизги ою жетти деп ойлойм, бирок баягы кээ бир жерлери мындай жөнөкөй адамдарга түшүнгөнгө, особенно башка кыйынчыраак болуп калат дейм да. А так общий тартылганы абдан качествосы жогорку сапатта да. Чынында коомубузда болуп жаткан көйгөйлөрдү жашыра албайбыз, аларды айтып деп турушубуз керек. Режиссер бул тасма менен баштапкы максатына жеттиби же жокпу, аны ар бир көрүүчү жыйынтык чыгарар. Бул фильмге кызыгуусу артып калгандар 19 сентябрдан баштап Бишкектин бардык кино театрларынан көрө алышат.